Бишкектин бир эле Октябрь районунда 6,5 миңдей тургун 3 фазага кошулган, анын 1700дөйү турак жайын жылытуу үчүн уруксат алышкан эмес. Энергетикадагы катчылыктан улам мына ушул мешин мыйзамсыз 3 фазага кошуп алган тургундардын электр энергиясы өчүрүлүүдө. Ал эми уруксаты барлар болсо, буга чейин кандай колдонуп келген болсо, мындан ары да ошондой тартипте колдоно беришмекчи. Эгерде чилдеде жарыкка болгон татыштык жарала турган болсо, аларга дагы чектөөлөр киргизилиши ыктымал. Здравствуйте. Энергосбыт. Счетчик посмотрим электрический. Ден соолукту чыңдоочу бул жай таш көмүр менен жылытылат экен. Бирок жылытуу системасы электр энергиясына дагы кошулган. Кокус каты суукта меш иштен чыгып калса, ошол замат энергия өткөрүүгө ылайыкташылып жасалган. Аталган жайдын кожоюну жылуулукка өзгөчө маани бергени менен аны мыйзам чегинде иштетүү жагын эстен чыгарып койгон. 3 фазаны колдонуудан тышкары жылуулук үчүн кошумча уруксат алыш керек болчу. Мындан улам түндүк электр ишканасынын кызматкерлери бир жума мурда келип, өчүрүлө турганын эскертип кетишкен. Бүгүн болсо тескөөчүлөр келип пломбалашты. Экономия, мы как бы не против, мы без этого обойдемся прекрасно. Негизинен биз жылуулукка электр энергиясын колдонбойбуз деле. Болгону меш менен жылытабыз. Эгерде мешибиз бузулуп же бөлмөлөрүбүздү жылыта албай калса гана колдонушубуз мүмкүн. Бирок ушул кезге чейин бир дагы жолу колдонуп көрө элекпиз. Анткени бизге көмүр менен жылыткан ыңгайлуу. Байтик Баатыр менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги тамактануучу жайдын жылытуу системасы дагы электр энергиясына кошулуптур. Бирок түндүк электр ишканасынан уруксат алышкан эмес. Аталган жай кышында имараттын ичин бир температурада кармап туруш үчүн көгүлтүр отунду пайдаланат. Газ берүү үзгүлтүккө учураса дароо электр энергиясына которулат экен. Текшерүүнүн жүрүшүндө тескөөчүлөр аталган жайдын электр автоматына пломба коюшту. Район боюнча биз күнүнө 1,5 миллион колдонуш керек болсок, лимит азыр 1 миллион 800 2 миллионго чейин өсүп кетип атат да, суточный расход боюнча. Шаар боюнча кошуп келсек, ал аябай эле көп болуп. Расход жайында 500 киловатт жакса, же мурунку жылга салыштырмалуу мурун 1000 киловатт же 700 киловатт жаккан болсо, азыр карайбыз, кардардыкы 3000 же 5000, 10000 киловаттка өсүп кетсе, расходу жаккан электр энергиясы. Биз ошо менен эле салыштырып эле келебиз, анткени суук түштү, расход өстү, келип кардарды көрсөк, колдонуп аткан болот да. Жылуулук үчүн 3 фазаны уруксатсыз пайдалангандарга карата текшерүү Чүйдүн Аламүдүн районунун ГЭС-3 конушунда дагы жүргүзүлдү. Тескөөчү ар бир турак жайды кыдырып, мештерин карап чыкканга аракет кылганы менен жашоочулардын басымдуусу үйүндө жок болуп чыкты. Барларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, электр энергиясына кошулгандарына пломба басты. Жергиликтүү тургундар мештерин 3 фазага коштурушканы менен аны колдонбойбуз деп жатышты. Себеби энергия менен турак жайды жылытуу пайдасыз. Жалпы 430 турак фазка бар. Ошонун ичинен газ менен жылыткан, көмүр менен жылыткан кардарлар бар. Анын ичинен мен азыр 60тан ашыгын басып бүттүм. Элдин өзүнүн ыктыяры менен бастырып атат. Бул электр энергияны үнөмдөө уже түшүндүрүү иштери болгон. Эл түшүнүп, өздөрү үйүн ачып, мына азыр көрдүңүздөр, бүт көмүр алышкан. Ошентип бастырып атышат. Улуттук электр тармактары ишканасынын маалыматында аба ырайы сууктаган күндөрү өлкө боюнча электр энергияны колдонуу суткасына 40 миллион киловаттка чейин жетип жатты. Бул көрсөтүлгөн лимиттен өтө эле көптүк кылат. Дүйшөн Шаршембеков, Эрлан Кемелбеков, НТС.